今天继续讲含水平考试5级，会出现哪些问题？如果课后你觉得含水平考试5级难的话，那你想错了，6级更难。Salam dostlar, HSK 5 1300 жаңы сөз бар. Жана 4-ке караганда бир тойлет атал. Баштадык. Тиңли дии бул фан. Биринчи аудио башталганга чейин бат-баттан сөздөрдү карап алабыз. 最近各大商场的优惠活动可真不少。是，商家都想趁着元旦增加营业额。商场为什么要搞优惠活动？ Укканыбызда эле кыз сурады, эмнеге азыркы учурда бардык эле жерде скидка болуп атат деп.优惠活动真不少. Ага бала жооп берди, 趁着元旦. 趁着деген кармап калуу. Жаңы жыл майрамына карап, 增加营业额дейт. Демек жаңы жыл майрамын пайдаланып, бат-баттан сатып түгөтүү башталган. A. 处理存货. Экинчиси 增强竞争力. Конкуренцияны күчөтүү. Андан 增加销售额. 销售деген сатуу. Сатуу 增加көбөйтүү. Сатууну көбөйтүү деген сөз. 知名度 деген бул рейтинг. Өздөрүнүн рейтингин көтөрүш үчүн дейт. Бирок бизде аудиодо укканда 增加 деген сөз ушундай так айтылды. Демек бул жерден 增加销售额. Экинчисинде дагы эле батырактан карап алабыз. 着凉 суу өткөрүп алуу. 凉 деген салкын деген сөз. 发烧 температура болуу. 迷路 迷路 жолунан адашып кетүү, адашып калуу. 失业 шы деген сөздү HSK 4 мисалында айттык, жоготуу. Е жумуш. 失业了 жумушсуз калуу. 你怎么了？嗓子不舒服？好像有点感冒，估计是昨晚着凉了。最近几天降温，早晚温差挺大的，你多注意一点儿。谢谢您，我会注意的。大概怎么了？ Суроону угушубуз керек. Текстин аягында нанда замала тиги балага эмне болду дейт. Ал текстин ичинде таптак айтты. 估计是昨晚着凉了. Мен ойлойм ошо кечинде кеч суу өткөрүп алдым окшойт деп. Демек ойломостон ушуну белгилесек болот. Ал эми бул жерде милуу жана шые жөнүндө вообще сөз болгон жок. Муну автомат сызып салабыз. Ал эми фашао бул бир аз жакыныраак, себеби тиги саңзы бушуфу дейт. Демек бир жери ооруп атат. Может температура деле болушу мүмкүн. Бирок бала айтты. 估计是昨晚着凉了. Текстти карайлы. Бул да бат-баттан ичүүсен окуп болушунча, бирок ошол эле учурда текстти түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Айтып атат, эгер бир жерге адам көп жерге барсаң, анда биринчи өзүңө бир аз тааныш адамды изде дейт. Бул биздин толкунданып турганыбызга жардам берет. Жана wending деген стабильный деген сөз. Эмнеге стабильный, эмнеге хыньо баңжу. То есть эмнени стабильный кылганга жардам берет дейт. Бул чыңшү бул настроение, бул болсо чыңжың. Чыңжың деген бир көрүнүш, картина. Ючи тон жана гансяң таасир. Бул жерде эң эле жакын сөз бул жерге чыңшү. Демек өзүбүзгө тааныш адам издесек, биздин толкунданып турганыбызды бир аз басат экен. 万一找不到熟悉人，你也不必紧张。
此时先别忙着开口. Эгер ваи деген бул эгерде кокустан өзүңө тааныш адам таппай калсаң деле толкундануунун кереги жок дейт. Бул убакта сразу эле сүйлөгөнгө шашылбай, кулак менен угуп, көз менен көрүү бир аз туура болот дейт. Даляң. Бул этиш сөз. Көз жүгүртүп жакшылап кароо, байкаштыруу деген сөз. Демек мунун астына кандай сөз келиш керек? Ал жердеги адам тааныбаган, бейтааныш адамдарды жакшылап карап көз жүгүртүп алыш керек дейт. Демек, бул жерден издейбиз. Жоуда бул көбүнчө этиш сөздөн кийин келет. Мисалы, сяңда тыбе жоуда. Абдан жакшы ойлонуштурулган, алды-арты, асты-үстү бардыгы толук ойлонуштурулган. Бул чинлау, эмгекчилдик, тырышчаактык. Бул болсо цыси, бул дагы абдан дыкаттык менен, абдан жакшылап, майдалап, көңүл буруп деген сөз. Ал эми бул зрелый деген сөз. Демек бул жерде туура вариант си болот. Абдан дыкаттык менен ал жердеги бейтааныш адамдарга көз жүгүртүп ал дейт. Эгерде ал жерде сага окшоп жалгыз эле отурган бир адам болсо, жана ал жалгыздыктан бир бурчта эле отурса, сен карайбыз бул жерде йоха, достук, жутоң, активный деген сөз. Тите, булай внимательный, мындай көңүл буруган, меримдүүгө бир аз жакыныраак келет. Чанмо, бул үнсүз, сүйлөбөгөн, үн чыгарбаган деген. Эгерде ошондой адам көрсөң, анда сен зоудао, тагынчен, басып барып анын жанына дейт. Демек бул жерде жутоң, активно, мындай өзүңдүн ыктыярың менен анын жанына барып, ал менен таанышып, сүйлөшсөң болот дейт. Демек, бул тексттин ичиндеги сөздөрдү коюуда сөздөрдүн маанисин жана колдонулушун жакшылап билишибиз керек. Анткени синоним сөздөрдү тандаш бир топ эле оор болот. Кийинки күндөрү буюрса HSK5-тин көнүгүүлөрүн аткарганда дагы көрүп иштейбиз, жаңы сөздөргө дагы токтолобуз. Андан кийинки өтөбүз. Мисалы, бул текстти карайлы. Экзамендеги толкундануу бул абдан көп кездешкен бир сезим. Толтура адамдар экзамен убагында толкунданат. Бирок толкундануунун дагы бир өлчөмү бар. Ал белгилүү бир өлчөм, ылайыктуу өлчөм. Биздин экзамен убагыбызда ой жүгүртүүбүздү топтоп экзаменди бүтүргөнгө жардам берет дейт. Ошол үчүн эгерде бала экзамен убагында толкунданса, ата-эне ашыкча эле кыжаат болуунун кереги жок дейт. Суроонун жоопторун окуйбуз. Бул жерде ылайыктуу түрдө толкундануунун пайдасы дейт. Андан кийин ата-эне балага көбүрөөк көңүл буруш керек. Мында толкундануунун биздин ойлорубузду топтогонго эч пайдасы жок дейт. Мында экзамендин жыйынтыгы маанилүү эмес дейт. Туура жооп себеби бул жерде ата-эне балага анча көңүл бурбаш керек деген айтпады. Анын экзамен убагындагы ашыкча же болбосо көбүрөөк толкунданганына кыжаат болбосун деп айтты. Бунун тескериси болду. Бул жерде мисалы лию, то есть пайдасы бар, пайдалуу. Бул жерде бу лию дейт. Демек туура эмес. Экзамендин жыйынтыгы жөнүндө сөз болгон жок. Үчүнчү бөлүмдө ушундай узун текст болот жана анын акырында суроолор, астында варианттары менен болот. Суроолордун биринчи окуйбуз.
бардык суроолорду биринчи окуп туруп анан текстке кайрылып келебиз. Тексттен ошол мааниге суроого жооп берген сүйлөмдөрдү тапканга аракет кылабыз. Бул жөнүндө көнүгүүлөрдү кийин иштейбиз. Азыр кийинкиге өтөлү. Сиадзонун биринчи бөлүмүндө 4 окшош сөздөрдү башаламан коюп коет. Аларды мындай катары менен чогултуп коебуз. Аларды чогултуп бир текст жазышыбыз керек. 80 иероглифтен айланасында. Көпчүлүк учурда мындай сөздөрдү кантип колдонулушту билбей же ошол сөз маанисин билбей калышыбыз мүмкүн. Ошол үчүн постоянно бир окуя жазганга аракет кылышыбыз керек. Менин бир таанышым бар болчу, ал да кытайча үйрөнөт болчу. Ал HSK'нин ушул бөлүмүнө келгенде, эгер мисалы бул 3 сөздү билбесе, ар дайым окшош тексттерди айтчу, жазчу, өзү айтып берген. Мен кытайча үйрөнөм, кытайча абдан кыйын, иероглифтерди жазыш кыйын, тондорду айтканда кыйналам, кытайлар менен сүйлөшкөндө кыйналам. Жана ушул сөздөр переводун билбейм, буларды кийин кантип колдоном аны дагы билбейм деп ушинтип 80 иероглифке жеткирип текст жазып койчу. Албетте бул туура эмес метод, бирок экзамен учурунда чыгармачылыкты иштетүү жакшы жардам берет. HSK'дин Сиадзо бул фен экинчисинде ушундай тапшырма болот, бир сүрөт жана сүрөттү карап дагы текст жазыш керек. Демек бул жерде биз билген, буга чейин үйрөнгөн иероглифтерди, грамматиканы колдонуп жазышыбыз керек. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Цайдиан.